Ак Турпак айыл аймагынын тургундары негизги кирешени күрүчтөн алышат. Жылдык түшүмү мол болуусу дыйкандар үчүн маанилүү. Мындан улам шалы талаларын зыянкеч курт кумурскалардан эффективдүү арылуу максатын көздөгөн атайын семинар өткөрүлдү. Анда атайын адистер тарабынан түшүндүрүү иштери жүрүп, химиялык жол менен дарылоо ыкмасындагы эрежелерди сактоо тууралуу маалыматтар берилди. Ушул бир гана бүгүнкү күнү ушул үкүкчөнүн чыкканы эмес, үкүкчөнүн пайда болуунун негизги себептерин айттык. То есть биз бүгүнкү күнү агротехникалык эрежени сакташыбыз керек. Андан тышкары лабораториялык анализдерге алып, андан кийин эң болбой калган убакта биз химияны колдонушубуз керек да. Себеби дегенде химия деген бул зыяндуу нерсе. Эгер биз бунун өзүнүн көрсөтүлгөн нормасынан ашык колдоно турган болсок, анда биздин келечектеги өзүбүздүн жаш мундарыбызга, жаш балдарыбызга зыян келтирип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биздин дыйкандарыбыз бүгүн туура түшүндү. Талайбек Исамидинов 1990-жылдан тарта шалы эгип үй бүлөлүк бюджетин толуктап келет. Учурда 80 соттук жерге айдалган, алдыда болжол менен 5 тоннага чейин түшүм алаарын айтат. Учурда адистердин жардамында күрүч талаасындагы зыянкечтерден арылып, жакшы түшүм алууну көздөп жатат. Булар сунуш кылды да. Каратты кошуп, баягы мочавина дарысын шону кош деди. Айна коштум. 2 сааттан натыйжасын берип өлтүрдү. Мына колумда көрүп турасыздар, мына ушул курт экен да, мына өлөт экен, мына ушундай болот экен да. Ушинтип өлтүрдү. Ушу адистердин жардамында болгон иш. Ушинтип мындан биягы эми эч кимде болбосун бул нерсе. Күрүчү менен белгилүү болгон бул айылда жалпысынан 2000 гектар жер аянтына күрүч айдалган. Учурда ар кандай курт кумурска, зыянкечтер шалыга зыянын тийгизүүдө. Алдын алуу максатында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү атайын адистерге кайрылган. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн баштап ушул курттар пайда болду. Бул совка деген, мындайча айтканда үйкү деген курттун бир түрү экен. Бул куртту биз изилдеп чыкканда 1000ге жакын сорту бар экен. Ошолор биздин айыл өкмөтү бүгүнкү күндө 100 гектардан ашуу жерге түшкөн. Бул түшкөндөн кийин ыкчам аракеттер жасадык. Баткен облустук борборлоштурулган химзащита деп коебуз, ошолор орган менен совместно алар менен келишип, элдер менен бүгүн көрүп турасыздар, бүгүн беседа жүргүзүп атабыз. Зыянкечтерге каршы дарылоодо дыйкандар коопсуздук эрежелерин сактоо керек. Химиялык жол менен дарылоодо атайын талапка жооп бере турган колкап, маска, атайын коргоочу кийимдердин жардамында дарылоо зарыл. Мадина Есенова, Куштар Абдикар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.